банктардын тиркемелери иштебей калат Кыргызстан боюнча. Анан чалып эмне үчүн иштебей калды десең, технический сбой. Жок ушул эле. Келиш керек да, бирок элди жөн эле иштебей калды деп эле бир жаман жагдайга калтырып коет дагы жоопкерчилик жок. Мына элестетсеңиз, магазинге барды, товарын алды, төлөйүн десе мобилдик немеси иштебейт. Анан чыгат дагы продукт алган продуктун апарып кайра прилавкасына коюп коет дагы чыгып кетет. Бул деген өтө бир жаман, бул неудобство да. Как же меня раздражает этот долбанный М-банк. Каждый раз набираешь продукты, заходишь в магазин, потом хочешь оплатить и сюрприз от М-банка. М-банк не открывается, то еще что-то. А теперь уже не хочется обратно в магазин уходить. Аз жерден бүгүн автобуска киргенде 20 сомдун ордуна 1000 сом төлөп кала жаздадым. Менин М-банкым иштебей калып, электрондук капчыгым иштебей калды. А бул жерде биз дайыма мыйзамдарды, башкалар нормаларды караганда жеке менчик банктардын гана пайдасына карай беребиз да, элдин пайдасына карабайбыз. Ушул жерде ушул боюнча аябай чоң көйгөй бар, элде нааразычылык бар. Ушуга банк тарабынан жоопкерчиликти тарта турган кылып бизге мыйзам алып келиңиздер. Биз колдоп берели. Эл жабыркаган эл болот. Мобилдик тиркеме иштебей калса мамлекет эмес, зыянын эл тартат. Ошондо элге компенсация төлөп берсин. Жеке менчик болобу, мамлекеттик банк болобу, бардык банктар Кийинки сөз Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымовичке берилет. Рахмат. Менин суроом мындайда, өлкөбүздө канча банк бар бүгүнкү күндө? Мамлекеттик, жеке банктар бардыгы биригип канча банк бар? Бүгүнкү күндө 21 коммерциялык банк бар. Анын ичинен Элдик банк, РСК, Керемет банк, мамлекеттик банк болуп эсептелет. 24 банк бар. Жок, бүгүнкү күндө 23 иштеп аткан, 21 коммерциялык банк бар. Коммерциялык, 3 мамлекеттик, Канча банктын мобилдик тиркемеси бар бүгүнкү күндө? 5 банкта мобилдик тиркеме бар. 5 банктын мобилдик тиркемеси бар, Мына ушул жерде мобилдик тиркемеси бар банктар көп мезгилде тиркемеси иштебей калат да. Көп мезгилде иштебей калат. Мисалы үчүн мында карап көрсөңүз, бул аябай неудобство да элгечи. Өтө керектүү малдарда иштебей калат да. Мисалы үчүн магазинге азыр көп эле физически алып жүрбөй калды да карточканы, тиркемеден эле төлөп калды. Ал жерде QR код менен төлөп калды. Магазинге кирсе, соодасын кылып алса, бар төлөйүн десе эле мобилдик банк иштебей калат. Бул неудобство да. Бирок жеке менчик болсун, мамлекеттик банк болсун, ушундай бир жаман жагдай жаратып койгондо эч кандай компенсация да төлөп бербейт, эч кандай эчтеке төлөп бербейт да, туура бүгүнкү күндө. Жок, эгерде урматтуу Арсланбек Абдыкайымович туура транзакция өтпөй калганда бизге жаран же бир ошол неме боюнча акылуу кызмат көрсөтүп атканда же торговый точканын ээси кайрылган болсо, биз ошол себебин талдап чыгып, анан кийин биз тийиштүү эгерде мыйзам бузуулар болгон болсо, правоохранительный органдарга беребиз. Эгерде жок, кимдин күнөөсүнөн болгон болсо, анда ошол жоопкерчилигин алат. Жок, сиз айтып аткан туура, кээ бирки жерлерде туура приложение иштебей калат. Аны биз кайрылабыз, эмне үчүн иштебейт десек, алар технический жактан сбой болду дейт программасында. Андан сырткары ошол жерде мисалы эметип аткан жерде Wi-Fi жакшы иштебей калды дейт, же болбосо интернет иштебей калды дейт. Ошого окшогон нерселер арыз мындар келет. Сиз менин суроом туура эмес түшүнүп калдыңыз. Конкретно эле банктардын тиркемелери иштебей калат Кыргызстан боюнча. Анан чалып эмне үчүн иштебей калды десең, технический сбой. Жок ушул эле. Бирок эч кандай жоопкерчилик тартпайт да. А мындай убакта келгенде, элге келгенде эле жоопкерчиликти талап кылабыз, жоопкерчилигин карайбыз, жооп берсин деп. Элге неудобство кылып койгон үчүн жеке менчик банк болсун, мамлекеттик банк болсун, эч кандай алардын жоопкерчилиги каралбайт да. Эмне үчүн алардын жоопкерчилиги каралбайт? Арсланбек Абдыкайымович, бул жоопкерчилик каралат. Эгерде ошондой эме кылса, биздин надзорный блогубуз бар, барат, текшерет, предписание жазат. Ошо предписаниянын алкагында тийиштүү чара көрүлөт. Биз андай мүмкүн эмес каралбай калган нерселер. Бизде кандай жаза алат? Чара уставной капиталына ылайык 10%ке чейин биз штрафной санкция салабыз. Элге неудобство алып келип атат. Элге эмне пайда андан? Аны биз талап кылабыз. Кардарларга эмне пайда? Кардарларга эмне пайда? Ал кардарга алып келип атат да неудобствону. Туурабы? Мамлекетке эмес да. Кардарга алып келип атат неудобство. Кардарга эмне пайда? Эмне компенсация төлөбөйт кардарга? Жөн кардалга бул жерде биз комбанктарга
милдеттеме коебуз. Сен ошол приложенияңы чыгардыңбы, чыгаргандан кийин так элге акылуу кызмат көрсөтүп атканыңда так иштесин деген максатта. Так иштебесе тийиштүү биз мыйзамга ылайык чараларды көрөбүз. Чаранан көрөсүз, бирок элге пайдасы жок болуп атпайбы? Жабыр тарткан эл болуп атат да. Эгерде чарасын көрбөсө, дагы экинчи жолу чара көрөбүз, үчүнчү жолу Сиз көрөбүз. ушугачы мыйзам алып келишиңиз керек. Жоопкерчиликти эл зыян тарттыбы? Банктар элге төлөп берсин. Керек болсо 1 жылдык, мисалы үчүн 1 жылда 10 жолу технический сбой болуп, мисалы үчүн мобилдик тиркемеси иштебей кала турган болсо, 1 жылдык обслуживаниясын бекер кылып берсин. Балким, же болбосо 10 жолу ушундай болуп техникалык мүмкүнчүлүктөр менен иштебей кала турган болсо, жок дегенде 1000 сом компенсация төлөп берсин. Анын эми суммасынан келиш керек да, бирок элде жөн эле иштебей калды деп эле бир жаман жагдайга калтырып коет дагы жоопкерчилик жок. Мына элестетсеңиз, магазинге барды, товарын алды, төлөйүн десе мобилдик немеси иштебейт. Анан чыгат дагы продукт алган продуктун апарып кайра прилавкасына коюп коет дагы чыгып кетет. Бул деген өтө бир жаман, бул неудобство да. А бул жерде биз дайыма мыйзамдарды, башкалары нормаларды караганда жеке менчик банктардын гана пайдасына карай беребиз да, элдин пайдасына карабайбыз. Ушул жерде ушул боюнча аябай чоң көйгөй бар, элде наразычылык бар. Ушуга банк тарабынан жоопкерчиликти тарта турган кылып бизге мыйзам алып келиңиздер. Биз колдоп берели. Эл жабыркаган эл болот. Мобилдик тиркеме иштебей калса мамлекет эмес, зыянын эл тартат. Ошондо элге компенсация төлөп берсин. Жеке менчик болобу, мамлекеттик банк болобу, бардык банктар Макул. Рахмат чоң. Рахмат. Кийинки сөз Бердиев Акыл Утагаевичте. Рахмат. Вот мына Национальный банктын өкүлүнө бул цифровой акча. Цифровой акча бул мамлекеттин программасы же Национальный банк өзү мындай сунуштап атабы? Бул урматтуу Акыл Утагаевич, бул CBDC деген түшүнүк, бул цифровой валюта деген түшүнүк 93-жылдан баштап дүйнө жүзүндө пайда болгон. Бүгүнкү күндө көп мамлекеттер шунун алкагында иштеп чыгып атат. Биз ошол өзүңүзгө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан цифровизация деп. Ошо цифровизациянын алкагында биз цифровой сомду бүгүнкү күндө ушул инновациялык продуктуну сунуш кылып атабыз. Ошо сунушто кылган сунушту ушул кабинет министр менен бекитилген иш-чаранын негизинде ошонун аткаруу максатында биз ушул цифровой сомду сунуш кылып жатабыз. Бул эми биз дүйнө бүгүнкү күндө бул кадамга барып атат, ушул кадамды аткаруу максатында. Бул улуттук банк биз өзүбүз эмичет болобуз деп атат, бул биздин продукция болот. Биз өзүбүздүн атыбыздан сунуш кылып атабыз. Мисалы, мына Россияда азыр 2025 жылдын 1-июлунан баштап пилотный вариантын чыгарып атат. Пилотный вариантыны. Алдагы сүйүнчү пулга ошол балага кете турган акчаны которуп берип атат. Балага эгерде сүйүнчүгө керек нерсени ошо которуп берип атат. Сиздер бардык жерде колдонулат, базарда колдонулат, бардык нерсени сатып алса болот деп айтып атасыздар. Мындай аша чабылып кетип атпайбы? Кийин башкача болуп. Туура айтып атасыз, Акыл Утагаевич. Бул жерде биз Казакстан Республикасынын ошол санариптенгесин Россия Федерациясынын ошо рублевой рублевой цифровой рублин иштеп алкагында таанышып чыктык, изучать этип чыктык, талдап чыктык. Ошол бүгүнкү күндө буларда кандай бир эме болбош үчүн биз ошон үчүн бүгүнкү күндө биз башкача ыкма менен карайлы деп атабыз. Биздин максат бүгүнкү күндө нак акчабыз бар, накталай эмес түрү акчабыз бар. Ошол акчалар кандай иштеп атса, биз ошо цифровой сомду ошол бардык ошол акчанын бүгүнкү күндө кандай функциясы ошол функциясынын негизинде, ошо функциянын алкагында колдонуу максатында биз сунуш кылып атабыз. Эгерде бир эле балага сүйүнчүгө кылып койсок, же болсо тиги башка бир кандайдыр бир багытта кылып койсок, анда болбой калат. Ошон үчүн биз балага сүйүнчүк алганда дагы болуш керек да, ошол себептен бардык тармакты алыш үчүн биз ушундай сунуш кылып атабыз.